650 миң сомдон ата-энелер топтоп берет экен. Ошол 900 сомдон түшүп аткан могу чогултулган акчаларга не кылчу элеңиздер? Биздин 53 баланын каттоодо жок болуп, бул жакта тарбиялангандыгын прокуратурага чейин далилдеген күндө дагы эч кандай чара көрүлгөн эмес. 2700 сом дейт. 900 сомдон ата-энелерден алчубуз. 3600 сом. 51 бала мыйзамсыз кабыл алган аныкталып чыккан. 51 балдар бакчасынын астында турам. Саламатсыздар. Жакшысыздарбы? Эмени Свердлов район күзөт бөлүнүбүз. Бул биздин охранада отурат бул объект. Ошол боюнча. сиздер азыр жакшы келипсиздер, келсеңиздер иштин үстүнөн келипсиздер дегендей. Азыр күзөттөсүздөр бүгүн? Ооба, күзөттө мен жетектиктен жооптумун. Жетектиктен жооптумун. Ответственный. Анда азыр бизге эме керек да, эле? Тергөө бөлүмү. Тергөө бөлүмүн азыр 102-ге чалып чакырдык, азыр келет. Болду. Тергөө бөлүмү келет. Бул жакта аябай бир маалымат түштү. Ошону териштирип бересиздер. Азыр тергөө бөлүмү келет азыр. Жүрүңүздөр, каяка отурабыз? Кай жерден отуралım? Методическийде. Жүрүңүздөр, сиздер да чогуу. Жакшы, өзүңүздөр чакырып койгон турбайсыздарбы, тергөөчүлөрдү? Тергөөчүлөрдү биз чакырбайбыз. Тергөөчү сиз чакырганда Станислав. Бияка неме десеңиздер. Бахила. Саламатсызбы? Сурайынчы, кайсы жерде? Саламатсызбы? Кайсы жерде үйдүккен? Сиз каяктан келдиңиз? Билим берүү департаментине. Зам директор. Эң жөнөкөй, эң элементардуу эле мына 650 миң сомдон ата-энелер топтоп берет экен. Акыбалын көрүп коюңуз. Бул толгон. Же бир баштыкча пакет-сакет жок. Илгерки союз учурундан калган таштанды экен. Светти күйгүзө албай жатабыз. Светтин таба албай жатабыз. Бул жердин светти күйгүзөбүз. Саламатсыздарбы? Бар экен мына. Методический Каяка отурал? Бу жакка? Жок, биякта утренник болот. Саламатсызбы? Ашкана. Бул жаккабы? Сиз отуруп албайсызбы, э? Же азыр чакырасызбы кызматкерлерди? Ошо чакыр десеңиздер чакырам. Асыл Саткынбаевнаны чакырсаңыз. Асыл Саткынбаевна. Экинчи Ясин группаны тарбиячысын. Азыр эме мероприятие. Мырзакулова Асыны. Ошол. Жок, мероприятие өтүп аткандар эмес, бошторун деп айтпадыбы? Ошо кайсысы бош? Ушул аталган фамилиялардын ичинен кайсысы Жок, бош? тарбиячыларды чакыра берсеңиз. Бошторун азыр бош. Ошого чаксаңыз. Калгандары кийин катыша берсин. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Менин атым Улукбек, фамилиям Карыбек уулу. Бизге кайрылуу, официалдуу кайрылуу келип түшкөндөн кийин ошол кайрылууга реакция кылышыбыз керек. Ошол кайрылууга биз көңүл бурушубуз керек да. Анан сиздердин телефонуңуздар Фейсбукка коюп турсаңыздар, сиздердин бала бакча тууралуу маалымат
келгендиктен сиздердин ушул мекемеңиздердеги болуп жаткан маселелерге бир катар көңүл бурууну туура көрүп анан келдик. Азыр мына бул жерде бир топ кагаз, бул жөн кагаз эмес. Бул жерде мына Конституциядан баштап президентибиздин указына чейин бар. Укуктук ченемдер, мыйзам актылары бардык тыюу жөнүндө бизде жетиштүү деңгээлде мыйзамдар жазылган. Президентибиз дагы ушу бала бакчаларда, мектептерде, социалдык мекемелерде мыйзамсыз чогултууларды токтоткула деп указ чыгарган. Анан азыр карап көрсөк, сиздердин бала бакчада жалпысынан директор айым өзүңүздү бир тааныштырып коюңуз. Анан бир-эки суроолорду тактап, ушул жерден жеринен чогулушту бүтүрөлү тезирээк. Аты жөнүңүз, качан келдиңиз бул кызматка, кантип келдиңиз, маалымат берип коюңуз. Сапарбаева Бактыгүл Кенисаревна, 51-чи бала бакчага 22 жылы 23 майында директор болуп дайындалгам. Бул бала бакчада тизме боюнча 722 бала, 52 кызматкер иштейт. Бул жерде 14 тайпа, 700 кыргыз тилинде, 700 орус тилинде. Биз эми мындай маалыматты алганда дагы, териштиргенде дагы ар тараптуу кенен карайбыз да. Анан эртең менен келип сиздин мекемеден ата-энелерден өз өзүнөн угайынчы бул бала бакчада кандай иштер жүрүп атат, эмне маселелер жүрүп атат дегенде дээрлик ар бир экинчи ата-эне акча чогултуулар болуп аткандыгы тууралуу маалымат беришти. Анан аяктап калганда бир ата-энелер тобу келип, баары сонун биз ыктыярыбыз менен берип атабыз, биякта баары керемет деп алар дагы өзүнүн пикирин билдирди да. Анан ошондон улам мынау 900 сом фонд деген эмне болгон фонд ал? Сиздер 900 сомдон чогултуп элеңиздер? Чогултканбыз. Мен бул жумушка келгенмин. Качан келдиңиз? Аты жөнүңүз ким? Меники Самудина Талайкүл Стаховна. Бул бала бакчага сентябрда жумушка келгенмин. Келгенде ошо 900 сомдон чогултабыз деп мен Элмира Төлөнөнөн уктум. Ага чейин мен 900 сом туралы уткан эмесмин. Мен декретте болчумун. Жок, мындай болгонсуң, экөөбүз деген. Мен сизди келгенде көрдүм, сиз сентябрь иштедиңиз. Мен сентябрь. Жок, мындай да. Мындай. Азыр ата-энелер азыр чогултпадым, бербедим дегендердин ата-энелери мага айтып берди эшикте баарысы. Ким кайсы тарбиячы чогултуп аткандыгы тууралуучу, кимге алып келип акчаны берип аткандыгы тууралуу. Ал жашыруун деле маалымат эмес. Азыр мындай конструктивдүү кылалы, жыйыныбызды келиңиз. Эмнеден уктум эмес, чогулттуңузбу? Жок, билген эмесмин. Мен айтып атпаймын, чогулткам деп айтып атпаймын. 900 сомдон Чогултчу башкалар? баарыбыз эле чогултчубуз. Мына менде эсил мына квитанция деле бар. Ал сейсулка чыкпаса деле мынакей квитанцияга чөнтөлүндө жүрүп мынакей. Бул каяктан болгон квитанция? Мынакей. Бизде бухгалтерия бар болчу, азыркы немеде жумушка чыкпай эле. Мен эмне себептен чогултпай калдым? Бизге Мына, токтоңуз азыр мына. Сиз кайсы группа? мен азыр 3-чү старший группада. 2700 сом дейт. 900 сомдон ата-энелерден алчубуз. 3600 сом. 1800 сом. 2700 сом. 11380 сом. 9880 сом. Азыр керек болсо мына бул жерде деле могу фамилиясы чыгып аткан. 15.000 комитет деле турат. Эсил чакырып келип бер десеңиз, чакырып алып келип берем азыр. Сиз каяка? 15950 сом мынаны карасаңыз. Эмне деген акча бул? 15000 сом чогултуп тур. 7800 сом. Мен ошо мына сен Числолорунду айтыңызчы. 12100 сом дейт. 11-12-2024 дейт бунуңуз. 9000 дейт.
28 он. Жоқ, Эльмира, 24 жоқ, 24:01. Өзүмө жооп берет. Siz çogultçu elеңиz? Мен өзүм декретте болгом. Жоқ, декретке чейин. Мен бул эжеге мен группаны өткөзүп берген эмесмин. Декретке чейин. Мен сизге мен аны өзүм жооп берем. Сиз биякта бүтүрүңүз анан. Аха. Дагы кайсы чогултуулар? Сентябрда жумушка келгенмин. Бизде январбы, февралдын башында собрание болгон. Баарыбыз отуруп собрание кылган жердер. Бухгалтерия да бар болчу. Биз коррупцияга акча чогултпайбыз деп кол коюп бергенде ушул вопрос көтөрүлгөн. Кол коюп бердиңиздер беле? Ооба, кол коюп бергенбиз. Баарыбыз кол коюп бергенбиз кыздарына. Кайсыңар? Биз акча чогултпайбыз деп кол коюп бергенбиз баарыбыз деп. Аха. Анан мен ошондон кийин эле группага чыгып, урматтуу ата-энелер, бул незаконный акча экен. Мындан кийин бербегиле, чогултпайбыз. Директор как-нибудь сами решите деп айтып атат. Мен чогултпайм. Бул вопросту мага бербегиле, бул акча деген незаконный экен, чогултпайбыз деп айтканым чындык. Анан кайра Ага эмнеге чогултасың? Жок, мен аны чогулткан жокмун. Мен билген эмесмин да бул. Мен Кол койгондон кийин чогултпай калдыңыз сиз. Кол койгондон чогулткан жокмун. Сизчи? Эми сизге келели. Чогулткан жокмун. Сизге келели. Мен ал жакта кагазым бар бекен, биринчи чогултулган. Жок, негизи чогултуп элеңиз. Жок, сиз ал жакта Мен тааныбай атам да сизди Ал кимди. жакта кагазым жок да. Значит, чогулткан жокмун. Сиз чогултпай Мен элеңиз. өзүм декретте болуп, анан кийин. Декретке чейин. Мен декретке Ооба, чейин. декретте болчу. Мен келгенде бул группа Эльмира Төлөнүн группасына аласың деди, макул деп алдым. Бирок Эльмира Төлөгөнө жумушка чыгат дегенде, бул мен өзүм группам, мага өзүм группаны бересиң деп мени кайра бул экинчи старшыга которушкан. Мен экинчи старшыга кеткенде кайра Эльмира Төлөнүн ата-энелер каршы чыгып, өзүң талайкы стаканда иштесин дегенде, бул келип мондай акчаны чогултасың деп айтканда мен ошондо билдим. Протокол жазып тастадым. Жок, мен алган эмесмин. Мен сентябрдын аягында мен ага чейин чогулткансыз. Эльмира, асыга не? Пакет көргөзөйүн. Жок, буга чейин чогулткан ошен другой вопрос. Радиси комитетте турат, шурук иштеген. Эс чакырсаңыз, а чакырып келейин бул жакка. Ошон үчүн чакырып. Чакырыңыз. Жок, чакырып койсун азыр. Пусть угалы. Баарын маалыматын алалы да анан. Так. Эже, сиз кайсы группада? Менби? Аха. Мен азыр убактынча замена кылып атам. Яшмин. Ал жерде питаниеде чогултуп атам. Эмеч? Эмеге чогултуп атасыздарбы? 900 сомдон? Сизчи? Сизчи? Кайсы? Мен экинчи средний, экинчи орто. Мынакей Российский комитет Келиң, сиз же отуруп алыңыз. собраниясына деле катышкан. Азыр, биякта угулалы. Чогултпайлы питание. Сиз? Азыр питание. Жок, буга чейин чогултчу беле? Мен жаңы эле келдим жумушка. Жок. Помощница. Качан келдиңиз? Сентябрда келдим. Сентябрдан бери чогулттубу? Коркпой эле айтыңыздар. Бул жерде эч ким сиздерге басым кылбайт. Жумуштан кетирүү маселеси сиздерге каралбайт. Сиздер ачык бул жактагы жагдайды айтышыңыздар керек. Болгондой эле айтып эле кыздар. Сентябрда чогулткан, 900 сомдон. ал баары. Сиз Негизи квитанциялар барбы жок сизде? анан биз жанагы Эже, сизде квитанция барбы? жарылыгы коррупцияга каршы кол койгондон кийин могу акыркы бир айдан бери чогултпай калдык. Ага чейин чогултуп эле келген. Сиз кайсы группа? Мен экинчи жогоркуда группанын дарыгачысымын. Канча сомдон чогултуп элеңиздер? Эми ал жакта бул уже канча жылдан бери келаткан фонд болчу. 900 сомдон, анан көп балалуулар 450 сомдон берчү. Анан анын арасында Баткен согушунун катышуучулары жана ар кандай үй бүлөлүк шартына жараша баягы директорго кирип жеңилдиктерби? ата-энелер комитети менен сүйлөшүлгөн жеңилдиктер бар болчу. Анан о акыркы 2 айдан бери чогултулбай элебиз. Тагыраагы мартта чогулттуңуздарбы? Жок. Март апрель. Мартта жүрбөйбү биякта? Биздин группада Аха, түшүнүктүү. Кийинки же? Даярдоодон дарыгачысымын. Азыр чогултуу деген бизде жок. Буга чейин чогултупсу эле? Буга чейин мурда болгон. 900 сомдон. 900 эмес, эми арасында жана льготалар бар. Жок, биз жалпысын айтып атабыз, жалпысын. Кыйнап кыстоо деген болгон эмес, добровольно беришти. Өзүнүн көңүлдөрүнөн чыгарып. 900 сомдон, 900
200-дөн 350-дөн бир визит бар болчу. Сиз- Бирок кыйноо деген такыр жок. Түшүндүктүү. Өздөрү добровольно беришти. Мен бул жумушка экинчи ээрдотупка келдим, октябрь айында. Аха. Январь айына чейин 900 сомдон чогулткам. Анткени мен балам бияка келип, мен ата-эне катары 900 сомдон мен да берчүмүн да. Анан эми ошондой эле чогултат экен деп мен да январга чейин чогултканбыз. Андан кийин 3-чү жогорку топко которушту. Андан кийин чогултууга токтотулду. Ал акча каяка кантип чогултат элеңиздер? Ата-энелер өздөрүнүн каалоосу менен деп Жок, айтышты. түшүндүм. Кантип чогултасыздар, кантип аласыздар? Ата-эне сиздердин колуңуздарга берип акчаны. Алдында ведомостьтарга жазчубуз. Моңоларга. Аты жөндөрүн, ким бергенин жазыпсыздар. Колдоруна коюлупчу. Түшүнүктүү. Сиз кайсы группа? Биринчи даярдотобу. Февраль айына чейин. Квитанцияларыңыздар барбы сиздерде? Бериңиз. Сиздечи? Алып келбейсизби анда? Сиз? Мен бул мектеп техник билим берүү уюмунда кыргыз тил чогулуп иштейм. Отурайық, отырып сөйлеріңіз. 900 сомдон чогулту бар, башынан эле бар. 900 сомдон чогултуп келишкен. Мен сентябрь айынан баштап майга чейин кыргыз тил чогулуп иштейм, анан июнь айы тарбиячылыкка өтөм да, себеби июнь айында кыргыз тилчинин жумушу токтойт. Анан тарбиячылык өтөт. Ошо тарбиячы болгон кезде 900 сомдон чогултуп, былтыр 3-чү младший Жамиля группасында Танчбековнун группасында иштеген, 900 сомдон чогултуп. Квитанциям бар. Мен баягы Facebookка чыкканда эле ушуларды даярдап койгом да, мен ушу келсе мен көргөзөйүн депчи. Мен мисалы эч көргөзгөндөн мисалы качпайм. 900 сомдон чогулганы чын. Алтын эже деген бухгалтер иштегени чын. Бухгалтер барбы каякта азыр? Бухгалтерда чаксаңыз? Бухгалтер эми ал коомдук бекмен бухгалтерде бала акчанын бухгалтери. Жок, азыркы бухгалтер ким Бала дегениңиз? акчага бизге жумушка аны кандай айлык кандай төлөнөт билбейт экен, бизге аны маалымат бербейт директор. Бирок бухгалтер келип 3-5 күндөрү кадимки эле 900 сомдон Бухгалтер чаксаңыз. ведомость менен мындай немелерди эметет. Биз мисалы 900 сомдон чогултабыз да, анан чогулткан акчага мындай ведомость берет, квитанция берет. Бухгалтер берет муну сиздерге? Бухгалтер берет өзүнүн акчасы. Сиздер мынауга ведомостька толтуруп, ушул кагаздагы акчаны бухгалтерга бересиздер. Бир айлык эле иштеген мынакей өзүм тарбиячы. Бул сиздикиби? Былтыркы иштеген, былтыркы июнда иштеген ведомостьтун 12.950 сом. Жалпы канча? 31.500 сом. 31.500 монча бала келчү. Ушул жерден дагы биз жанагындай каттоодо жок балдарды менен арыз жазып дагы биз жаман көрүнгөнбүз да директоргачы. Азыркы күнгө чейин мисалы мына Журал Кадырбековна өзү келгенсе, комиссиянын составы болуп өзүбүз келгенсе, ошол жерден баарыбыздын коллективдин астында жазылган арызыбызды окуп, ошол жерде ким жазган, кимдин атынан жазылган, ошолордун баарын окуп, бирок директор тарабынан куугунтуктоо болбойт деген сөздөр болгон. Бирок ошого карабастан директор азыркы күнгө чейин басмырлап, азыркы күнгө чейин куугунтуктоо иши жүрүп келет директордун. Мен Кайсы директор азыркы бул жактанбы? Сапарбаева Бактылкен Сарыйна. Ушул директор менен иштешип келатабыз 2,5 жылдан бери. Былтыр мен эмес, тарбиячылар 9 тарбиячы кайрылганбыз. Арыз менен кайрылганбыз. Ошондо Кимге? Департамент негизи администрация президентке кайрылганбыз. Арызыбыз деле бар. Ошол арыздын бир 4-5 пункт менен кайрылганбыз. Ошондо департаменттен комиссия составы түзүлүп, Журал Кадырбековна башында болуп келген. Бул жерден комиссиянын составы келип, бул жерде тергөө иштери болгон. Прокуратурага чейин барганбыз. Жана левый балдар менен, левый деп бизде жана электрондук кезекте жок балдар. Ошол балдар менен 53 бала менен биз немеге чейин кайрылганбыз. Ошо арыз менен кайрылганбыз. Бирок биздин 53 баланын туура эмес, каттоодо жок болуп, бул жакта тарбиялангандыгын прокуратурага чейин далилдеген күндө дагы эч кандай чара көрүлгөн эмес. 53 баланын чечими, эң акырындагы чечими бул министерствого чейин барды, сунуштама жөнөтүштү прокуратура, департаментке чейин жөнөттү, департаменттен прокуратура менен министерство образованиянын тиешеси жок экен бул жакта, департамент менен прокуратуранын чечими бул жерде эң акырында келип туруп Гүлзат Саткынбековнага эскертүү менен чечим бүткөн. Гүлзат Саткынбековна? Ким ал? Билим берүү башкармалыгынан Сиз мектепке чейинки билим берүү уюмдарын жетектөөчү адис. кайсы, шаардык или райондук? Ошондо биздин эң акыркы тыянагы
ошондой болуп чыккан 53 баланын Канам, списогун азыркы күнгө Канам. чейин бизде мисалы директор эмне деп келет? Директор сен арыз жазып салгансың. Ошол 53 баланын ал жакта деген сотрудниктердин балдары бар болчу. Макул дейм, Бактыгүл Кенсериевна 20 баланы сотрудник кылып алып салып, 33 бала менен иштеп атканыңыз чын да. 33 баланын доплатасын алып атканы чын. 33 бала ушул жактан тарбия билим алып аткан чын. Түшүнүп атам, ар бир бала билим алууга укуктуу. Бирок мыйзамдуу түрдө директор иштеш керекпи же мыйзамды бузуп иштеш керекпи? Мага ошол кызык. Менде мынакей прокуратуранын полный немелери бар. Бериңиз. Прокуратуранын полный кагаздары бар. Прокуратурага кимди чакыртты? Суракка чакыртты, жалаң арыз жазгандар кыздарды. Жайы менен ошол жерде жүрдүк. Суракка алат, канча бала, эмне бала, кайсы бала такташат дагы, анан бияка келсе эле ал балдар жок болуп калат. Бирок Министерство образованияга берген сунуштамасында ошол балдар аныкталгандыгын жазган бул жаккачы, кимдер, следовательдер. Бирок эң акыркы чечими келип туруп эле райондогу главный специалист Гүлзат Саткынбековнага эскертүү менен бүткөндүгү туурабы, туура эмеспи? Ошону силер мисалы мен журналисттик расследование кылсаңыздар, ушуну мага тактап бериңиздерчи, суранычы. Прокуратурага жазасыздарбы? Сиздер прокуратурага ушул жакта каттоодо жок балдардан 51 бала, бүгүнкү биз билген деп атасыздар, 51 бала каттоодо жок, бүгүн билим алып атат. Электрондук кезекке турбастан. Быйыл эмес. Былтыр кайрылган. Былтыр кайрылыпсыздар. Ошол балдар чара көрүп бергиле деп прокуратурага жазсаңыздар, прокуратура райондук билим берүү борборунун кызматкерине чара көрүп атабы? Департаментке бердик. Департаментке келип түштү арызыбыз. Алар жанакы өзлөрүнө тиешелүү пункттар менен директорго сөгүш жарыяланды деп беришти. Кайсы бир пункт менен, бир берене менен директорго буйрук менен. Директорго сөгүш берилди деди. Бирок 53 баланын дальше мынтип неме эткенге алардын полномочиясы болбойт экен департаментке. Алар прокуратурага өткөрүп беришкен. Анан прокуратура айтып атпаймынбы? Суракка чакыртты кимди? Жана арыз жазган кыздарды эле чакыртты. Тигини чакыртат, муну чакыртат. Жок, башкалардан, мисалы, башка тарбиячылардын бирөөсүн чакырткан жок. Мен ошол жерде эмнени айткым келет? Ошол жерде дагы мыйзам бузуулар болгонун айткым келет. Түшүндүм. Сизге эмнеге прокуратура чара көрдү? Жок, бул жакка. Сиздин не тиешеңиз бар ал 51 балага? Менди электрондук көзөмөлгө алган эмесин депчи, мен как ведущий специалист детского сада. Балдарды сиз аласызбы? Кезеги жок. Электрондук кезек менен турушат балдар. Ал жерде ал 53 бала кезекте жок, такыр электронный списокто жок балдар да. Ошол балдар боюнча иш болот атса, Гүлзат Саткынбековнага эмнегедир эскертүү эмне үчүн берилет? Гүлзат Саткынбековна мисалы ошол электрондо бар балдарды көзөмөлдөйсүз да, туурабы? Сиз жок балдарды көзөмөлдөй албайсыз да. Эмне үчүн сизге эскертүү берилди? Мага ошол суроо да. Жок, мен ошону түшүнө албай атам азыр. Азыр сиз Жок, азыр бул эжеден бунун функциясын билип алалы да, прокуратура сизге кандай талаптарды койгон? мен өзүмдүн функциональный обязанностьумда ошо электрондук кезекти көзөмөлдөйм да. Анан мага Мен так суроо бере алайын азыр. Электрондук кезектеги прокуратура сунуштаган жок, департаменттен сунуш түштү, көзөмөлгө алынган. Прокуратура департаментке жиберет сунуштаманы, алар департамент сизге чара көрүүнү карады. Түшүндүк. Электрондук кезектеги балдарды көзөмөлдөйсүзбү же сиз электрондук кезекте жок балдарды көзөмөлдөш керекпи? Электрондо кезекте жок балдарды көзөмөлдөй албайбыз. Электрондук Кезектегини сиз көзөмөлдөйсүз. Директордун үстүнөн. Түшүндүм. Электрондук комплектование мен Шаардык департамент. Айтып кетейин, былтыр 24-жылы июнь айында 17 тарбиячынын аркылуу бизге арыз келип түшкөн. Бул боюнча билим берүү департаментинин комиссия түзүлүп, бияка жер-жерине чыгуу болгон. Текшерүү маалында 17 тарбиячынын ичинен 10 кайда тосмаңыз жазып берип, жетөөсү до конца барышты да бул арыз боюнча. Анан текшерүү учурунда биякта биринчиден 53 эмес, 51 бала мыйзамсыз кабыл алган аныкталып чыккан. Андан тышкары усулчусу эмесе билими туура келбей, медсестраны усулчу кылып коюп коюптур, аны жумуштан алдыртканбыз. Андан тышкары бизде жана штаттык единицада кароолчулар бар. Кароолчу менен дагы келишим түзүлбөй, туура эмес мыйзамсыз алынган, ал боюнча да чара көрүлгөн. Анан кийин комиссиянын жыйынтыгы менен садиктин директоруна
сөгүш берилген. Андан тышкары департамент тарабынан юридический баа берүү үчүн райондук прокуратурага маалымат жөнөткөн. Себеби дегенде билим берүү департаментинин андай полномочиясы жок. Ошон үчүн биз укук коргоо органдарына кайрылганбыз. Укук органдары карап, анан кийин представление келген. Эмеден прокуратурадан анда болсо, получается, бир эле маселе менен эки жолу жаза көрүлбөйт. Ошол себептен прокуратура өздөрү ошол эмеге райондун билим берүү башкармалыгынын адисине жаза көрүү боюнча сунуштама келип түшкөн. Жанагындай сөз барго, урулукту кылган башка, таякты жеген башка болгондой. Азыр департаментке не за что эле кетип калыптыр да сиздердин прокуратуранын сунуштамасы? Получается, да, и прокуратуранын сунуштамасы кандай келди, биз ошону аткардык. Биз вообще юридикалык оценка бергенбиз. Түшүнүктүү. Эми бала бакчалардын оорусу ушунда да. Биринчи ушу кезеги жок балдарды кабыл алат. Экинчи ошол жактагы кошумча төлөмдөрдү өзү чыгарып алат. Үчүнчүсү ошол жакта кызматкерлерден үстүнөн айлык жейт. Анан алардын балдардын тамак ашынан маселе кымтыйт. Ушул 4-5 эле багыттан турган бир мындай бир жылчыкчалар бар да. Мына ушуну көзөмөлдөш райондук билим берүү департаменти. Андан сырткары шаардык билим берүү департаменти үстүнөн турат. Анын үстүнөн билим берүү министрлиги турат. Анан кантип ушул жагтайды көрбөй калдыңыздар, кантип чара көрбөй калдыңыздар? Мына сиз Жылгал Кадырбековна комиссия түзүп келиптирсиз. Комиссияда аныкталып ушул маселеге кандай чара көрүлдү эле? Мына ушул Медина Авазбековна айтып кеткен текшерүү ошол июнь айында башталган. Ошол мезгилде мен билим берүү департаментинин директорунун орун басары катары мен ушул комиссиянын төрайымы болуп келгем. Ал боюнча Медина Авазбековна бардыгын айтып кетти. Ошол текшерүүнү айтып атат азыр биздин кыргыз тилчи мугалимибиз. Ошол айткандай, Медина Авазбековна айткандай бардыгын карап, анан өзүбүздүн эмебиз менен баягы департамент номенклатура директордук жетекчиликти билим берүү башкармалыгына карагандыктан сөгүш жарыяланды жана юридикалык баа берүүгө прокуратурага кат жөнөтүлдү. Ошол эле процесс болду, бирок ошондон кийин мына прокуратура өз ишин аткарып, анан Министерство образованияга сунуштама берген экен. Жана балдардын ошол жакта болгондугу боюнча чара көрүңүздөр деп. Ал сунуштаманы департаментке эмес, министерствого түшүп атат. Алар. Ошон үчүн чара көрүлдү, сөгүш берилди. Анан район катары райондогу атайын билим берүү мекемелеринин адиси отурат. Ошол адис электрондук каттоо боюнча балдарды тактап, иреттеп туруш керек эле. Сурап канча бар, канча жок, анан ошондо баягы көзөмөл болгондуктан, ошо көзөмөл начар болгон деп биз дагы замечание берилди. Мындай кылалы азыр. Шаардык билим берүү департаменти баштады. Сөгүш бериптир, Сөгүш берди. Качан берип атат? Ошондо июнь айында. Июнь айында 25-жылы, 24-жылы. 24-жылы. Так. Андан бери райондук билим берүү борбору кандай чара көрдү? Андан кийин ошол менен бардыгы бүттү, жакшынакай иштеп атышкан. Анан бул Фейсбукка недавно чыкты. Ошол чыккан боюнча департамент образования биз дагы ошону окуп, анан чакыртып объяснитель алдык жетекчилигине. Анан объяснитель алып, ага дагы Медина Авазбековна айтса керек, азыр өзлөрүнүн. Эмне кылдыңыздар? Андан тышкары да экинчи маселе боюнча да айтып кетейин. 23 мартта бизге арыз келип түшкөн. Даярдоо тайпасынын 27 атенистен арыз келип түшкөн. Ошо мыйзамсыз акча жүрүп атат бала бакчада. Не болду анан? Комиссия түзүлгөн. Бул боюнча комиссия түзүлүп, директорго сөгүш берилген. Себеби дегенде ата-энелер болсо айткан биз акчаны өзү чогултуп атабыз, Карабешова чогулткан жок деп айтышты өздөрү. Бирок жана жогоруда айтып кеткен бухгалтери ошол эки бала бакчанын уюмунун имаратынын ичинде ушул жерде бухгалтери ачып алып, бир кабинетинде эчекелер айтып кеткендей эле бир жумада 2 жолу келип акча чогултушу экен.
ошонун кесепетинен биз директоруна сөгүшүп келгенбиз, бирок андан тышкары биз тараптан УКМКга маалымат жеткирилген. Түшүндүм. Бул боюнча ата энелер дагы Сөгүш качан берип атасыздар экинчиси? Апрель айында. Апрель айында. Эмгек кодексине ылайык, мына Жыргал Кадырбековна сизге суроо берейинчи. Эмгек кодексине ылайык сөгүш кайсы учурда берилет, канча жолу берилет? Сөгүш бул эмгек кодексине ылайык биринчиден замечание эскертүү берилет. Эскертүү берилген, анан кийин выговор берилди. Азыркысы биз эми азыр номенклатура дел мен аны колума алып приказды алган жокмун. Себеби өзү тааныштырат азыр кандай выговор, экинчи выговор бердиби? Бир жылда 3 жолу сөгүш бериш эмгек кодексине көрсөтүлгөнбү? Сөгүштүн түрлөрү бар да. Выговор бар, строгий выговор бар, анан увольнение деген бар. Трудовой кодекс менен. Анан азыр ушунун кайсынысы алынганын Медина Абазбековна айтат. Бир жылда канча жолу сөгүш берилет? Выговор болду. Биринчиси 24-июнь айында болду, экинчиси 25-жылы апрель айында болду. Биз деген жогоруда айтып кеткенде УКМКга маалымат берилген. Ошол боюнча азыр юридикалык баанын эмес чечими келгенде анан кийин күтүп атышат. Директор күтүп атабыз. Жок, сөгүш эмгек кодексинде кандай көрсөтүлгөн? Жок, 2024-жылы выговор алып атса, 2025-жылы апрель айында кайра дагы бул кандай выговор болду? Аны строгий выговор ба, же кандай выговор? Жөн эле сөгүш экен. Анан аны номенклатура дел департамент образования карайт да. Анан булар азыр эмеге берип аткандан кийин ГКМга берип, мунун эмесин результат чыккандан кийин кандай болот? Биз дагы күтүп атабыз. Бул сиз көтөрүп келген нерсе бардыгы биздин биз дагы ушул маселе боюнча Түшүнүктүү. Азыр экинчи тактай турган маселе. Мертвый душу боюнча азыр келебиз ага. Мертвый душу боюнча. Бул жакта тизмеде жок мугалимдер, кызматкерлер иштейбиштеби? Сиз тарбиячымын, жардамчысы болгонмун дедиңиз, э? Прачка барбы, прачкаңыздар? Прачкада барбы бирөө? Прачкадабы? Жок, мен кир жууган эмес. Жок. Иштейби ошондо кир жуучу. Кызматкер барбы? Прачканын кызматкери барбы? Кир жуучу. Ким ал? Ким ошол? Чакырсаңыз. Атын айтпайсың, билесиң, кызматкер. Алтынай? Завхозчу? Завхоз деле ошол. Алтынай. Алтынай эки кызматты иштеби берди. Кимисинде иштейт? айтпайсыз кандай иштейт? Сиз деле билесиз го кандай иштейт. Прачкада кылат, завхоздагы? Ооба, азыр келет. Бул кандай? канча ставкада иштейт? Канча ставка? 2 ставка у нас. Жок, 1,5 деген канча ставкада иштейт? Мыйзам боюнча 1,5 ставка болот. Основной 1 ставка, анан Тизмеде ким? Тизмедеги фамилия ким? Прачканын ордунда ким фамилиясы жүрөт? Негизи неме иштейт? Нурдинова. Ким? Аты? Нурдинова. Аты? Турсунай. Бирок прачкада иштеген Алтынай. Иштеп атат ооба, иштеп атат. Ал кимге Алтынай алып атабы акчаны же Нурдинова алып атабы? Айлыкты ким алат? Табель боюнча алат. Табель боюнча кимге бересиздер? Айлык неме карточка түшөт да. Ошо карточка кимдикине түшөт? Алтынайга түшөбү же Өз иштеп аткан кишиге түшөт. Эмнеге ар жакта фамилия башканда? Жок, кандай жок. Айтып атпайсызбы азыр өзүңүз? Алтынай иштеп атат. А Алтынай. табелде ким фамилиясы жүрөт? Нурдинова. Нурдинова менен Алтынайдын кандай тиешеси бар? Экөө тең эле иштейт. Сиз дагы айтпайсызбы? Мына Завхоз. Ар бир сотрудникке 1,5 ставкага чейин Азыр эми жол берет. Жыргал Завхоз 1 ставка мынча, жарым ставка мынча, жарым мындай деп айтпайсызбы сиз? Саматсызбы? Сизби прачкада? Жок, завхоз. Завхоз. Аз мен суроо бере алайынчы. Завхозсузбу?
А практикада ким иштейт? Нуридинова. Ал келип иштейби? Сиз бул жакта баардык кызматкерлер айтып атпайбы? Алтынай практикада иштейт деп. Алар больничныйда. Больничныйда болгондо я заменяю ее. Качан чыкты больничныйга? 0,5 ставка прачкада умнова. Эми жана алекет болуп атат, аны да түшүнүп атам, бирок факт бойдон калат да, аны жашырып, аны канчалык бурмалаганыңыздар менен баары ачыкталып. Нуридинова иштебейт да, Бактылкен Сарина. Нуридинова деген прачкада качан келип иштеди эле? Нуридинова качан иштеди эле? Мен бирде жол көргөн эмесмин прачкада Нуридинова иштегенин. Андан неме Иштейт, алдын ай иштейт. чалып тургандан неме Чалган жок, чалган эмес. Мына тарбиячынын жардамчылары деле айтып берет да, мисалы, алар өткөрөт полотенце сүлгүлөрдү, постельное бельелорду алар өткөрөт. Мен мисалы Нуридинова дегенди бирде жол көргөн эмесмин. А кандайча иштейт деп атасыз? Кандайча иштейт деп атасыз? Подружка, тренер личный Жок, баласы бар. подружка деген жок. Ал Нуридинова вообще башка жөндө сөз болуп атат. Нуризат Марсымова. Жок. Сиздер эми Зарина мындай эмес. мындай кылалы Зарина да. эмес, Турсунай. Сиздер көчөдөгү же бир билими жок адамдар эмессиздер. Сиздер келечек муун тарбиялап аткан мындай жогорку орто билимди алган кызматкерлерсиздер да. Ошон үчүн мындай башкача. Канча ставкада турат? Канча? 0,5-та. Нурдинова 0,5-та турса, бул киши завхоз 1 ставка, 0,5 прачкада турса 1,5 ставка разрешается. А значит, Нурдинова келип жардам берип атса, Жок, Нуридинова дегенди көргөн эмеспиз, Жыргал Кадырбековна. Нуридинова Турсунай дегенди көргөн эмесмин мен бир да жолу. Аны мына директор Директор иштейт деп атпайбы, бирок директор болсо эми неме гулап батасыздар болсо 3 жолу келесиз. 3 жолу келем, бирок баарын көрүп атам мен, баарын неме билем. лучше. Нуридинова кааласаңыздар телефон бериңиздер, чакыртсын. Нуридинова канча күн келип иштейт экен ушул жерде. Мына Телефон бериң. азыр биринчи маселе акча чогултуу маселеси аныкталып атат. Мына фактыларды коюп берип атат. Экинчи маселе мертвые души боюнча ал дагы ачыкталып атат. Үчүнчү маселе балдарды мыйзамсыз каттоосу жок кабыл алып аткандыгы тууралуу фактылар ачыкталып атат. Ошол азыр эмелер боюнча сиз ата-энелер комитетиби? Аты жөнүңүз кандай? Байдөлетова Сер. Фамилиясы бар да, теги мен сантектип туруп айтканда, Муну квитанцияга сиздин фамилияңыз жазылат. Бухгалтерияга мен өткөзүп атам десем, макул деп өзү уруксат берген. аты жөнүңүз сиздикиби? Байдөлетова бар фамилиясы. Ушул акчаларды чогултуп атканыңыздар чынбы? Мен баламды 3 жашынан бери алып келгем, азыр ташып калдык. Анан январда келгенбиз, ошондон берилип берип келатканбыз 900 сом. Обязательно экен деп ойлогом, мен незаконно экенин билген эмесмин. А чогулуш бул жанагы айлык аз нянькаларга, кухня работницаларга бөлүнүп бере турган акча экен деди. Анда законно эле экен деди, потому что биздин айлык, потому что баары билебиз, аз. Анан кайра чогултуп баштадыңыздар? Анан жок, биз ошондон кийин эле токтодук. Кайра чогулталы десек, ата-энелер көбүнчөсү макул болгон жок. Кээ бирлери айтат, бул мурунтан бери эле келаткан акча деп, кээ бирлери өздөрү берип атышат да. Сизге бербей эле? Түшүнүктүү. Эми деле өзүм чогулткан эмесмин, муну деген. Ага чейин Эльмира Төлөновна болчу. Ал бизде жанагы эме алып атканда, питаниянын акчасын алып атканда, буну дагы алып, мына кол койдуруп алчу. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, мен питаниядан башка акча албайм деп? Айтып атпайбы, берет турбайбы сизге? Мен бул кийин болду да, мен айтпадым, өзүм жооп берем бияк деме. Жок, сиздикин айтып атпайбы. Азыр чогултпайм деп. Жок, мурда. Мурда чогулган деп айтып атпайсызбы? Азыр чогултпайм деп. Түшүнүктүү. Анан бул эже мен ортого кысып атпайм, мен өзүм жооп берем деп. Түшүнүктүү. Сөздү узатпайлы. Түшүндүм. Маалыматыңызга рахмат. Маалыматыңызга рахмат. Азыр эми экинчи маселе мынау протоколго түшүп атабы сиз? Ушунча аракет кылып жаздым. Мындай протоколуңуз кийин өзүбүз чогулушта отурдук беле деп таң калбай тургандай болсун, а? Буюрса. Факты менен анткени видеода запись кетип атат, формаланбасын. Экинчи маселе, азыр мына ушул акчалар түшүп атыптыр, монча акча жөндөн чыкпаптыр. Директор айым каяка кетчү ал акчалар, отчет берип элеңиз. Каяка жумшадыңыз бул акча? Мисалы 722 бала деп атасыздар.
мейли 22 баласын кошпой эле 700-ün кылганда деле дээрлик 600 000 сомдон ашык акча айына топтолот экен да. Эми Аны бухгалтер келип берсин. бухгалтер каяка келеби? Бухгалтер берсин. Азыр айтып атпайбы? Бул жакта ата-энелер комитети айтып атпайбы? Айлык төлөнчү экендигин сиз айтып турсузбу? Мен ага айлык төлөбөйм да. Айтып атпайбы? Ал коомдук бирикменин Айтып бухгалтери элесиз ателердин атынан. Ооба бизге 10% Неме кылып бухгалтерга деп бөлүп берилген. Жок, 10%. Ким айткан? Директор? Ошо директор анан Российский комитеттердин баары комитеттер бар. Муну? Айтып атпайбы? Комитеттердин баарын чогулткам. Силерге неме президенттин айрым актыларына өзгөртүүлөр киргизилген. Ушул боюнча деп туруп түшүндүрмө бергем силерге. Не деп чогултабыз деппи? Жок. Ушундай мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Буга чейин Такыр эле өзгөртүү жок, ал мыйзам тыюу салат, конституцияда деле тыюу салат. анан болсо баягы 900 сом боюнча айтылып атпайбы? Буга чейин дагы мына мен директор болуп келгенде дагы ушул жерден да мына жалпы ателердин чогулушунда чечилиптир. 900 сомдон чогултабыз деп. Мен ал бул акчага мен андагы өзгөртпөйм деле бул акчаны. Келиңиздер, кириңиздер. Келиңиздер, кириңиздер. Бул ата-энелердин өздөрү чечими. Айтыңыз. Бул ата-энелердин чечими өздөрү чогултат. Коомдук бирикме ошо ата-энелердин тарабынан өздөрү уюшулган болчу. Декабрь айында дагы баягы указ чыккандан кийин да мен дагы бир сер айттым. Мындай мыйзамдуу документтер чыгып атат. Сиздер дагы фондуңуздар боюнча, бирикмеңиздер боюнча, жабуу боюнча иштерди жүргүзгүлө деп бир сер айтылды. Түшүндүм. Ошол 900 сомдон түшүп аткан могу чогултулган акчаларга не кылчу элеңиздер? Каяка кетчү? Бала бакчага түшчүбү же башка жака кетчү беле ал? Жок, ал болсо мынакей бүт тарбиячылар отурат. Мен акчага да кийлишкен жокмун. Буга чейин кимге канча сом берилип атканы боюнча, мына ушул боюнча бүт тарбиячылар, бүт сотрудниктер ушул жерде ал акчаны алышып аткан. Ошол акчалар тарбиячыларга кетчү беле? Жок, бар эмес да. Тарбиячылар бар, бүт кызматкерлер. Сиз директорсуз дейм, көчөдөгү киши эмессиз. Сиз билесиз да кызматкерлериңиздин айлык акыларын. Анан болсо ушул жерде баягы эң негизги бирикменин максаты ушул жерде жазылган. Ушул бала бакчанын материалдык, техникалык жагына жардам берүүгө. Түшүндүм. Ошондо ошол каражаттар каяка кетчү эле? Каражаттар мынакей биринчиден жана аз алган айлыгы аз болгон. Айлык акчага канча пайыз кетчү эле? Ар кимдики ар кандай буга чейин. Жалпы кызматкерлерди сурап атам. Ар бириникин сураган жокмун. Жалпысы кызматкерлер үчүн деп канча каражат бөлүнчү эле? Болжолду. Эми аны бухгалтерден сурасаңыздар, мен точно цифрасын билбейм неме алганда. Анан ушул жерде мынакей мына жерде Макул, анда чарбалык иштерине төлөө. Чарбалык иштерин сиз билесиз да, Чарбалык иштерине канча каражат кетчү эле? Чарбалык иштерине ар кандай эң биринчи мына мен 23-жылы бул жерде бала бакчада 92, азыр эми мындай бала бакча жок болуш керек. Бүт эле терезелердин баары пластик болгондо бул жерге келгенде бу жерде 90% терезелери жыгач экен. Анан ошондо биз ушунда акимдин конкурсу жарыяланган болчу жайында Steam грантка. Ушул жерге мен тарбиячылардын баарын чакыртып айттым, ушул жерге биз катышайлы. Түшүндүм. Ата-энелерге да кайрылайлы. Ушул жерден себеби аякта өзүбүздүн үлүшүбүз болушубуз керек. Бала бакчанын үлүшү. Анан болсо ушул жерде администрациядагы кызматкерлер айткан сөзсүз катышкыла, мындай документтер деп биз ушунун баарын алып, толтуруп, анан ата-энелер болсо ушул жерге 400 000 чогултуп берген. Ал 900 сомдон сырткары же 900 сомдон? Ушул эле акча, ушул эле акчаны 400 000 сом терезелерге кетиптир, чогултуп немеге счетко төгүшкөн. Мына азыр жана жерде илинип турат ушул счет. Анан ушул жерге бул жерге жазалганы 22 терезе алмашылган. Канча сом кетти ошого? 6 эшик,
азыр бухгалтерге суралычы. Себеби тиги администрацияда берген акчасы бар да. Steam грантка биз 400 сом 400 миң сом берипсиздер. Биз бердик. Анан канча алар кошту? Алар кошту. Билбейм, администрация кошулду. Жок. 800 миң сом. 70-30 болду. 70-30 болду да, ошондо. Терезелер анан экинчи этажга толугу менен торчолор коюлду. 20 Мындай кылалы. Сиз түшүндүм, азыр сизди мындай убакыттарда баарыбыздын убактыбызды сыйлап коелу. Сиз мына биз Steam грант бюджет боюнча ал шаардык кеңештин бекитилген бюджети бар. Биз аны бөлгөнбүз сиздерге. Аларды айтпай эле коюңуз. Мен сизге азыр мен ушул жатам, ателлер ушул жака 400 миң сом бул жака кетиптир. Дагы канча каражат кетти? Ушул жерде мына жабдууларды көрүп атасыңар. Биз болсо бул жерге STEM билим берүүнү киргизгенбиз. Мына жердеги ателлер алып берген бизге. Мына жерден азыр көрөсүздөр. Толугу менен суммасын деле бухгалтер неме кылып берет болуш керек. Алган жабдуулар мына жерде турат. Ал бухгалтер сиздердин мекеменин официалдуу бухгалтерби? Жок, ал коомдук бирикменин бухгалтери. Коомдук бирикменин бухгалтери. Акчаны ушул төлөп берип атат да. Ушул жана, например, бул жерден биз сурайбыз да, мынагы мени алып берген акыркы неме, мынаны алып берген уже этностемде мына жерде 5400 сомго өздөрү подрядчикке төлөйбү, анан алар документтерин алат. Ушинтип жумуш жүргүзүп келгенбиз. Сиз чарбалык иштерине кийлигишпеличи элеңиз ошо каражатка? Жок. Бухгалтер келип өзү тарбиячыларга акча таратабы? Ким таратат акчаны? Бухгалтер өзү берет, мен эмес. Тарбиячыларга бухгалтер берчү сиздерге? Өзү берет. Квитанцияны бүтүп болду, мынча бала берди дегенден кийин себеби мен бизге мисалы тарбиячыга 200 сомдон, нянчкага 150 сомдон берет. Бул болсо мурун эле 2000 сом, 3000 сом. 3000 сом алдым, башында бул акчаны да кыскартып койгонда. Мисалы бир тарбиячы, бир жардамчысы болот, эки кишиге мына грубо 3000 сомдон алчыбыз деп атат. 6000 сом 6 ата-эненин акчасы буларга кетет экен. Калган акча кайка түшүп атат? Жок, ар бир балага, ар бир баладан. 14-үнө бөлүп атабыз да, 3000ден ал ар бир группада 30дан 25тен бала бар да. Ошонун 3-4-өнүкү ушул айлыкка кетет экен. Калган балдардын группанын акчасы кайка кетип атат деген суроо директорго. Жок, ар бир сиз түшүнгөн жоксуз, ар бир баладан тарбиячыга кетип атат да. И немеге да кетип атат да. 900 сомду? Жок, жалпы эсептеп атам дейм. Биз общий алып атабыз да. Жалпы чынман. Ошондо 900 сомдон 200-ü тарбиячыга кетет, 150-сü тарбиячынын жардамчысына. Бирок ошо бардыгы анан 900 сомдон бербектер бар да. 350 сом. 350 берсе, ал бухгалтерия. Кыргыз тилчи, поварлар бар, врачтар бар, Түшүнүктүү. Директор мен сизден азыр түшүндүм сиздерди. Директор айтыңызчы дагы канча нерселерди алдыңыз, ошол акчаларга не жасалды мындай? Нелер? Мына жерден эле көрүңүздөр, мынакей. Көп нерсе болду. Мен азыр эме кылайын мындай. Сөздүккө өтпөйлү, мындай убакытты чойбойлу, шаардык кеңеш аркылуу бекитилген бюджеттеги маселени сурабадым. Биз бюджеттен ремонтко деп, биз айлыкка деп каражат бөлөбүз да. Андан сырткары сиз бюджеттик эмес чогултуулардын отчетун бериңизчи. Ушул жерде мынакей, мына жерде бүт бар. Модуль, канча модуль алдыңар? Бүт модулдарды алдык да. Канча модуль? Студияны эле алган жокпуз, калган баарын алдык. Ошондон айырбайсыз. Мына мына жерде турат, бүт бар шкафтын ичинде турат. Мынакей могу Фрёбелдин деле оюндары өзү 29 000 сом турат. Бир эле немеси. Анан 50 000дики жанагы неме этностем. Мынакей. Но идиш аяктарды сиздер алдыңыздарбы? Идиш аяктарды, айрым идиш аяктарды биз алып бердик. Биз бюджеттен Бересиңер, а бирок жетпейт да. Мына азыр деле жетпейт да. Жетишсизби? Там эми идиш аягы. Жок, булар бизге заявка беришти. Мына азыр болсо дагы, азыр деле, например, плита жетишпейт. Мына ата-энелер болсо многу немени стирал кир жууч машина алып берди 90 000ге. Буну кайсы акчага алдыңыздар? Ата-энелердин акчасына. Жок, жанагы 900 сомдонбу же бүт 900 андан башкабы? Андан сырткары эчтеке чогулбайт. Ремонт деп атасыз. Могуларды ушунун баарын биз жазады. ремонтко бөлбөдүк беле? Бөлгөн эмессиңер. Бөлгөн эмес. 23 беле?
Мына Шаардык кеңештен жок, каралбады беле? жок, жок, Мэрияда. жок, каралган эмес. Bunun баары каралган эмес. Буларда СБФ жок. Мына жылуулук. Жылуулук, кой туруңуздар, жылуулук укстан жазалып атты, бирок биз сметаны жанагы ательердин акчасынан сметага биз сертифицированный сметчикти жалдап, анын документтери турат. Ошол Канча бизге кеттиңиз? смета жазап берди. Эми биз, например, канча жолу бердик? Минимальный эле 5 миң, 10 миң. 5 миңден 20 миңге чейин. Неме биздин бала бакча чоң болгондуктан Ремонтко акча ата-энелерден кеткен жок. Бюджеттен кеткен ал акча. бюджеттен кеткен, бирок сметасына ата-энелер беришти. Эми смета 10 миң сом экен. Ушунда билесизби, мен нечак жылыбайм. Ооба. Анан деген мен өзүмүз алып келдим кабинетке. Муз-муздак мынакей паровой отопление жок. Мындай немелер жасалды. Ошондо сиз айткансыз, бул жакта эң күнөөлүү штуралар алынды. Тиякта илинип турат. Анан мына крыльцолор жазалды. Крыльцолор жазалды. Мыналар Состояниясын көрмөксүздөр да. Ошондо да чогултуп, бирок кимдин жөнүндө кетип. Азыр мындай. Азыр бүт иштерди. Мына мен келгенде мына бир тайпа мындай болчу. Болбосо биз тазик коелу. А бул не экен? Бул тайпа, бир тайпа. Жок, ремонт бүттү да бул. Ушундай буга чейин мен келген Жок, убакта. сиз келгенде сиз эми аны асмандан алган жоксуз да. Сизге шаардык бюджеттен берилди. Шаардык бюджеттен бөлүнгөн бакча? Берилгенде Ремонтко. Жок, бала бакчаларда бир кандай СБФ жок. Жок, титулга ошол кирдиби булар? Кирген жок быйыл. Жок, райондорго керек, райондорго керек, район общество чыгарып, эң көйгөйлүү маселелерди анан бизге билим берүү департаментине берет. Биз общий эметип туруп, анан кийин эме көркемешке жөнөтөбүз утверждение. Быйыл кирген жоксуз. Мына жарым тайпа болсо, былтыр жанагы сантехник. Түшүндүм. Эми сиздерди уктук. Табыштама берген. Сиздерди уктук. Маалыматыңыздарга рахмат. Жалпы түшүнүк болду. Жыргал Кадырбековна, маселе буларды азыр эми буларга басым болбош керек. Маселе директор, сол жагыңызда директор өзү подтверждать этип берип атат. Мен буга чейинки чогултуп келген нерсени мен улантып келатам деп. Буга чейин акча чогултулуп келген, мен аны улап келатам деди. Улап келатат экенсиз. Келиптирсиз, бирок азыр токтоптур. Эми буга чейин мына 3 жылдан бери дерлик 2 жыл сиз анда улап келиптирсиз. Сиз биринчи вопросту бул жакка коюшуңуз керек. Эмне үчүн директор ушул маселеде улап келди? Аттестациядан өткөнбү? Өткөн болсо түшүндүрүлгөнбү? Сиздер бул жактагы функционалдык милдеттемелерини жүктөгөнсүздөрбү? Бул бир маселе. Экинчи маселе, азыр райондук билим берүү борбору басымды бул кызматкерлерге таптакыр кылбашыңыздар керек. Бул жерде жоопкерчилик маселеси мен ойлойм, эми департамент сиздер бир гана директор менен чектелбестен тийиштүү жооптуу жетекчилердин баарысына чара көрүлүш керек. Бул маселе мэрияда дагы көтөрүлөт, бул маселе сессияга дагы чыгат. Бул укук коргоо органдарына да берилет. Бул жагдай менен сиздер жалпы райондогу саясатты түздөшүңүздөр керек экен. Баарыбызга эле көрүнүп калды маселе. Мен ойлойм, дагы бир жолу айтам, директор бул акчанын баарысын өзү иштетпейт. Бул акчанын баары дал ушул мекемеге кетпейт. Башка дагы жагдайлар, башка дагы маселелер ачыкталып калат деген ойдомун азыр. Анда акыркы маселе эми чара көрүү маселесин качан колго аласыздар? Бүгүнкү айтылган фактылар сиздерге жетиштүү болдубу? Мына маселелерге ким эмне деп жооп берет, качан? Бекар Бекович, мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Чындап келгенде эле мыйдам бузуулар болуп атат. Департамент тарабынан буга чейин иштер жүргүзүлүп келаткан, бүгүнкү күндө да жүргүзүлүп жатат. Анан совсем эле биз да бул маселелерди четке кагып салдык деген сөздөн алысмын. Бүгүнкү күндүн жыйынтыгы менен азыр мен өзүм жетекчиме да барып айтам, бул маселе боюнча жазып алдым, өзүмө керектүү нерселердин баарын. Анан тиешелүү чара көрөбүз. Бул боюнча да комиссия түзүлүп, уже органдарына бул материалдардын баарын өткөрүп бергенбиз. Анан мен жогоруда айтып кеткендей эле, акыркы комиссиянын жыйынтыгы менен УКМКга биз маалымат бергенбиз. Бүгүнкү күндө териштүү иштер жүрүп жатат. Анда азыр укук коргоо органдары бул жака келди. Сиз укук коргоо органдарына могу фактыларды өзүңүз жетекчиликке алып туруп өткөзүп бериңиз. Жана
анын жыйынтыгын бизге кат түрүндө толук кандуу шаардык кеңешке жибериңиз. Азыр бул кагаздарды сиз алсаңыз болот да? Акт менен алыңыз. Азыр эле акт түзөлү. Муну фактылар оңой акча эмес бул жерде. Өлүк жандар боюнча да алдыңыздар бул маалымат? Өлүк жандар боюнча, бюджеттик эмес чогултуулар боюнча, балдардын тизмеси жок калуусу боюнча, кызматкерлерди куугунтуктоо боюнча. Мына сизге азыр официалдуу айтып атышат. Жок, айтып атышат, хорошо. Бул ОЗ2 дагы ОЗ2 дагы азыркы кайрылуулары сиздерге официалдуу болуп эсептелет. Ушул боюнча да териштириңиздер. Кимисини канча жолу кантип куугунтук кылды, аны далилдей турганга кандай буларда фактылар бар экен, ошолордун баарысын алып, бул жерде бир топ маселелерди айтып атпайбы? Анан эми бир бала бакчада ушундай болуп атат, мен ойлойм бул Свердлов районунун билим берүү борборлорунда ар бирине көңүл бура турган момент келген окшойт дейм да. Мен бул затсаттын декимине карасам болобу? Мисалы жана мен айтып атпаймынбы? Дагы деле да кезектеги жок балдар. Мен де мисалы 3-4-өнү, 5-өнү мисалы билем да. Ошолор качан мындай алуу качан? Азыркы күндө да барбы? Да бар. Мен даже сабак учурунда жаңы эле жогоруда эле Улукбек мырзага айтып кеттим. Бул боюнча мына азыр бул боюнча мунун баарын алып атабыз, тиешелүү иш-чара өткөрөбүз. Бүгүн эртең уже комиссия түзүлөт райондо. Независимый эксперттер ошо чакырып бияка келип бүт дейишпиз. Жогоруда мына айтылган маселелердин баары ушул жерден каралат. Анан тиешелүү түзүп сизге жооп жазып беребиз. Азыр биз сиздерге ошол шаардык департаменттин өзүнө жүктөйлүү, андан барып биз вице-мэрге жүктөйбүз. Райондук деңгээлде эмес, муну шаардык деңгээлде караңыздар. Эгер могу моменттер эске алынбай турган болсо, биз министрликтин деңгээлинде бул маселеге көңүл бурдурууга аргасып болобуз да. Анан мына президент канча какшап атат, токтоткула деп канчасын паракорлорду кармап атат. Анан эми бул баарына мисал болуш керек да. Анан канча күрөшөбүз да бул маселе мененчи. Биздин система иштебиз кандай? Ушундай бирдеме болсо бизге кабарлайсыңар биринчи. Ага чейин өзүңүз барып алышыңыз керек туурабы? Кайтып эле чала бербейчи. Эмне болду? Эмнеге токтошуп атасыздар? Кандай көйгөй жаралып атат? Деп биринчи ошо обстоятельствону выяснять этип туруп, ошого жашы иш кылышыңыз керек. Анан эмнеге бастыңыз? Бир эмес 4 наряд чакырттыңыз. Жок, 4 наряд чакырган жокпуз. Биринчи маскачандар келди. Андан кийин чакырган жокпуз. Андан кийин эки эч кимге чалган жокпуз. Формачан дагы келди. Андан кийин азыр жана бирөөлөр келди. Эми бул жак турат мына. Эч кимди чакырган жокпуз. Инструктаж бир сыра өткөн. Жок, анан булар эмне? Булардын иши бар да, буларды сиз чакырган жокпуз эч кимди. Эч ким биз бияка кирип кетип эч кимди чакырган. Реагировать этип атат да сиздерге. Фактоль Елизавета, эми ошол үчүн киши эмес да. Улук мырзаны тааныйсыңар. Анан сиз как руководитель катары эшин алдында киши чогулуп атса, анан тартып аткан болсо, коркуп үркпөй эле акырын барып айтышыңыз керек. Эмне себеп болду? Эмне себептен тартып атасыздар? Эмне суроо менен келдиңиз деп мындай бир жетекчи катары чыгып сүйлөшсөңүз болот эле. Анан кийин биз тартабыз, биз ушундай эме кылабыз десе, анда департаментке бизге чаласыңар, согласовать этели, келгиле депчи. Ушундай болот да. Бул процедураны постоянно айтабыз сиздергечи. Анан нарядтарды чакырып эле ызычуу болуп, бомба түшүп аткандай, же бирдеме болуп аткандай болбош керек да. Мындай сиз өзүңүз мындай бир жетекчи катары иштерди жасашыңыз керек эле. Анан мен келгенде уже дагы 10 чакты ата-эне турду. Мен айтып кетирдим. Бул жакта эчтеке эме жок. Биз өзүбүз азыр кирип сүйлөшөбүз. Бул жака аңгемелешүү үчүн келдик деп. Анан кетишти. Анан азыр действительно Улук мырза айткандай правоохранительный органдар кошулуп 4 наряд келип атса, бул деле неприятно да бул. Сиздин жетекчи катары туура так жумуш алып барбагандыгыңыз болуп эсептелет болчу. Менин оюм ошондой. Ошон үчүн биз выехали, мына көз келдик, мына Улук мырза келиптир деп келдик. эмне болот эми? Эми комиссиянын бүтөлүүбүз айткандай, департамент айткандай, келсин, жанагындай балдарды ар бир группа барып текшерсин.
Мен баары тештир сизден эмне болот деген бул правоохранительный органдар азыр айтылып атат. Булар укук коргоо органдары келген себеп булар өзлөрүнүн ишин аткарды. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Сиздин келгендериңиздерге чоң рахмат. Тревожныйды ким басып атат ошондо? Сиз ташынып атасыз бияка же буяка? Тревожный, да. Бул кызыбыз инструктаж өткөн болчу. Постоянно оплатасын жүргүзөт. Ушул жакта карыз келсе. Мына азыр сиздин орун басарыңыз жакшы мындай маалыматтан баарысын алды, официалдуу мыйзам чегинде баарысын кабыл алды. Акт менен өткөзүп берип атабыз. Анан чындыгында акыбал болот. Бул боюнча Касымбек мырза, сиз бул боюнча көңүл бурушуңуз керек экен. Райондук деңгээлде эмес, шаардык деңгээлде карашыңыздар керек экен. Азырга чейин укпай калдыңыз, кызматкерлер сызып отурат мындай. Чындыкты айтыпчы. Ага чейин мына сизге чейин 5-чи наряд келди. наряд тревожный эмесин басыш. Сиз чыгыңыз наряд. Директордун указаниясымен запрос басып. Жок, эртең менен завхозум немеде, ушуга жооп тутууда, анан болсо ушундай болуп атат деп ал корккондон басып этти да. Жок, сиздин указанияңыз менен басты да. Туурабы? Сиз мындай буйнук эмес деп мындай эмектесеңиз сураныч сизден просто. Бул сиз менен 1 жылдан бери ушул вопростор дайыма такталып келатат, бирок сиз айланышпай эле түзүлө айтыңыз. Мен указание бердим, басты депчи. Ошол байкуш завхозда дагы мындай подстава кылуунун кажети жок, наверное. Мен айттым, басты деңиз да. Туура эле так эле айталы. Зачем аны ал байкуштагы ал бирөө айткан үчүн гана кылат. Айттыңыз да сиз. Ошо басып коюптур, коркуп кеттиптир. Корккондор бомба түштү деп сиздерге информация түшкөн жок. Просто родительдер келди, улук мырза келди. Сиз как жетекчи катары чыгып эле жакшынакай жооп берип койсоңуз болот эле болчу да. Анан ошол жерде эле Касымбектин же мага чалсаңыз болот. Туурабы? Эми анчалык коркуп кетүүдө бул жакта эчтеке болгон жок. Ложный вызов болуп атпайбы сиздерге? Жалган чакыруу жасагандык үчүн эмне деп чакырды дедиңиз? Сиз айтып атасыз, бул жакта охрана менен не болуп атат дедиңиз? Охрана Бизге отдел охрана чалыптыр, азыр ошону чакырдык азыр. Не деп атат? Не деп айтты сиздерге? Бизге маалымат жолдоп, ошо охрана менен блогерлер келип видео тартып атат. Охрана менен не болуп атыптыр? Охрана Жардам берип атыптырбы охрана? Же охрана бизге каршылык көрсөтүп атыптырбы? Же биз охранага каршылык көрсөтүп атыптырбызбы? Айтпадыңызбы жана? охрана чалыптыр деп жөнөтүп атат. Азыр эми ложный вызов боюнча акт түзүңүздөр, жалган көрсөтмөсү үчүн жоопкерчиликке караңыздар бул жака. Директоруна Биз азыр карап көрөлү, азыр бизге чалган кызматкер да келип атат. Эмне себептен чалганын сурайлы, анан териштирели, анан ошол боюнча жооп берели. канча убакытта келип калат экен? Келет азыр. Билиңиз да канча убакытта келет? Жок, келдим дейт азыр, келдим. Келдим деби. Бул жака киргизиңиз аны. Биз эми укуктук мамлекетте жашагандан кийин мындай баардыгы тартип менен, баардыгы мыйзам чегинде жүрүш керек. Биз бул жака асфальт үчүн келген жокпуз. Биз бул жактагы маалыматты такташ үчүн келип атабыз. Биз ошо такташ үчүн келдик, эмне болсо Тактаңыз кирсин, азыр күтүп атабыз. Сиздерди күтүп атабыз. келдим дейбиз, кирсин. Эми иш-чара бүттү, чогулуш жыйынтык бүттү. Азыр шаардык билим берүү департаментинин орун басары бул жак. Ошол жерде актылардын баарысын фиксировать этилди. Мыйзамсыз чогултууларды, мыйзамсыз ата-энелерден акча алуулар, кызматкерлерге ошондо мен түшүнүм. аз стакан сайып сен. Бул жерде бир эле акча чогултуу эмес да. Бул жерде башка дагы укук бузуу фактылары, укук бузган жагдайлар, мандемдер болуп аткандыктан ушулардын баарысын укук коргоо органдарына өткөзүп берип койгула дедик да жыйында. Аны протоколдоштуруп, анан акт менен азыр департамент кабыл алды. Эми укук коргоо органдарына болгон жагдайды сиздерге укук коргоо органдары арыз менен кайрылып, ушул маселени сиздерге өткөзүп беришет. Арыз жаздыңызбы? Жок, арыз жазбай, биз өзүбүз комиссия түзүп, ишибизди жүргүзүп, анан тиешелүү укук органдарына
биз мунун баарын териштирип чыгышыбыз керек, түшүнүк ката алышыбыз керек. Биз ойлогонбуз сиздер эртерээк келсе ошол жерде чогуу жагдайды көрсөңүздөр, ал тараптардын пикирлерин уксаңыздар, анан ошол жерден бир чогулуштун жыйынтыгы менен сиздерге арыз өткөзүп берип, анан могуларды сиздер кабыл алсаңыздар деген ой менен айтылган эле. Анан эми азыр муну департаментке өткөзүп бердик, департамент берет да коргогандарына. 6-чы экипаж келип атат. Бул бала бакчада абдан чоң бизге күмөндүү маселелер жаралып атат да. Бул жерде чоң бир маселелер ачыкталып атат. Анан 6 экипаж келип ушул маселеге келди же башкага келди, биз түшүнбөй калып атабыз. 6 экипаж дегенде кимдер? Биринчи маскачандар келген баягы, куралчан военный формадагы кишилер келген. Ошол ким алар билсем болобу? Свердловскийдин отдел охранадан келди, группа захват, тревожный кнопка боюнча. Анан ошо азыр жыйын бүттү. Анан муну сиздерге өткөзүп берип, кимге өткөзүп берет? Департамент өзү билет. Түшүнүк.